Онлайн форматта ачылып жаткан социалдык объектилердин экинчиси дал ушул Ноокен районунда жайгашкан спорттук зал. Бул жерде көп жылдан бери курулушу бүтпөй жаткан имарат республикалык казынанын каржылоосу аркасында бүтүп бүгүн пайдаланууга берилди. Ноокен районунун Момбеков айыл аймагындагы номер 34 Жазгак орто мектебинин жамааты жана окуучулар үчүн кубанычтуу күн болуп турат. Анткени көп жылдан бери күтүп бирок аягына чыкпай келген курулуш иши аяктап, бүгүн онлайн түрдө спорттук залдын кызыл тасмасы кесилди. Негизи ушу бүгүнкү 34 Жазгак жалпы билим берүү мектебинде буга чейин спорт зал болгон эмес экен. Муктаждык аябай балдар үчүн чоң болуп келген. Негизи өзү спорт залдын курулушу 2018-жылы башталып, анан каржылоо маселеси токтотулуп, акыры бүгүнкү күндө толук бүтүп, пайдаланууга берилди. Негизги айта турган нерсе бул жерде ушу окуучуларыбыздын көптөгөн баягында муктаждык маселеси чечилип, негизи билим алганда дагы негизи балдарыбыздын ден соолугу чың болуш керек. Анга ден соолукту чыңдаш үчүн ушундай спорт залдарыбыз болуш керек. Бүгүнкү күндө ушу Жазгак мектебибизде толук шарт түзүлдү десек болот. Ачылуу аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары дагы катышты. Республикалык казынадан каржыланып салынган спорттук зал буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам пайдалуу түптөлүп токтоп калган. Соңку кездерде курулушу бүтпөй калган эски жайлар жана имараттар мамлекет тарабынан бүткөрүлүп берилүүдө. Жалпысынан 17 миллион 800 миң сомго курулушу аяктап бүгүн балдарыбыздын пайдалануусуна берилди. Шу районубузда 1 сентябрга карата дагы бир спорт зал республикалык бюджеттен курулуп, Бүргөндү айыл өкмөтүндө ал дагы пайдаланууга берилген. Спорттук залдын жоктугу бул мектептеги окуучулар үчүн кыйынчылык жаратып келген. Эми болсо заман талабына жараша бардык шарты менен спорттук зал ишке түштү. Бул спорт залыбыз бардык шарттар менен болду. Раздевалка үчүн шкафтар, кийинип чечингенген, ошондой эле душ, туалеттер менен бардык санузелдери бар, ысык суу, муздак суу чыгат. Андан сырткары мугалимдер үчүн дагы бөлмөсү менен дагы бар. Мугалимдер үчүн бөлмөсү. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жалпы 45 объектинин ачылышы орун алса, алардын ичинен Жалал Абад облусунда 2 объектинин кызыл тасмасы кесилди. Нара Жапарова, Айчан Абдыкадыров, Ноокен району.